80 миллиардтан 100 миллиард долларга чейин байлык турат. 19 жашар 10 күнлүнүн bir гүл ачыл элек Алтынбек уулу Үмүтбек деген инибиз шейит кетти. Кыргыз Үмүтү деген коомдук бирикме ачканбыз. Ушу 5 октябрга тиешеси бар катышкандардын коому. Айтып атышпайбы? Тигини сата алабыз, муну сата алабыз деп, эми Кыргызстанда чынына келгенде сатчу эчтекеси жок калды. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Мына жаңы эле көчө кечинде массалык маалымат каражаттарын окудум. Таанышсам, Кыргыз мамлекетинин Кыргыз Республикасынын атын өзгөртүүгө сунуштап атышыптыр. Орусча Кыргызская Народная Республика, КНР. Жолсо Кыргыз Эли Республикасы. Эми жалпы немен ала келсек, политическая карта деп коет эмеспи? Кытай Эли Республикасы КНР деп тааныйбыз. Бардык жерде КНР деп турат. А эртең күнү КНР менен коңшу мамлекет да. Кайра эле КНР деп биз турсак, дүйнөлүк коомго КНР болгандан кийинчерээк кытайлашып кетпейбиз деген бир маселени мен өзүм ойма келип атат да. Эмне үчүн КНР деп атышат? Мен КНРга деле каршымын. Ансызда бүгүн ошол кошуна өлкөлөрдөн чочулап турабыз. Анткени өзүңүз билгендей, бүгүн кече жакында эле ушундай бир башаламандык болуп өттү. Дагы ушул сизди президенттикке түрткөн кандай себепкерлер болду? Сиз кайсыл тармак менен ушу өлкөнү бир оңолуп кетсек болот деген пикирлериңиз бар? Биринчиден, бул оюмда бар болчу. Эми кийинчерээк. Негизи неме конституцияда 35 жаштан өйдү да. Азыр 37 жаштамын. Жаштар, эми мен өзүмдү бир амбициямды чоңойтуп алып президент боло калам деген жокмун да. Эгерде башка жаш болсо эле жаштарга берелик деп атабыз, жалпы элечи. Жалпы эле бир лидер болсо, жаш болсо, чогуу эле колдоого даярмын, мисалы менчи. Анан мамлекетти, тармакты, өнүктү биз айтып атышпайбы? Тигини сата алабыз, муну сата алабыз деп, эми Кыргызстанда чынына келгенде сатчу эчтекеси жок калды. Эң биринчи эле бисмилла дегенде эле үзөңгө угуш кетти. Анан кийин мына кумтөр маселеси болуп атат. Кумтөр маселеси ушу мен бир токтоло кетейин. Ушу 95-96 жылдарга мен анда окуучу болчумун. Ушу атам жумуштан келип бир жакшы кабар айтты, анан ушундай кумтөр алтын кени казылган таат, иштетилген таат буюрса жакшы мамлекетте жашайбыз депчи. Бирок тилекке каршы жаңы казылып жаткан кезде, ошол кезде 801 деме тоннада мен эсимде калып калыптыр. Ошол кумтөр кени жаңы казылып баштаганда сиздин ушул бир патриоттук сезимиңизде бул баардыгы мамлекетке төгүлөт, мамлекет жыргайт деп бир ойлогон келсе, анан ошол тилек аткарылбай калып, анан ошо негизинде сиз деген бүгүн ошону менен күрөшүү үчүн чыктым деген маекти айткан атасызбы? Жок, мен жалгыз эле кумтөр менен эмес, жалпы эле бул экинчи маселе. Үчүнчү маселеси каркыра жерибиз кетип калды. Азыркы эле саясатчыларыбыздын түздөн түз тиешеси бар. Андан кийин 3,5 миллиард доллар турган жер үй алтын кенин талас өрөөнүндө жайгашкан 100 миллион долларга смолатка сатып ишти. Тоже азыркы эски саясатчылар аралашкан колдору бар. Мага акылдын эле кереги жок. Google'га эле кирсе эле, документтерин суратса эле жазылып турат, ким кол койгон, ким комиссия болгон, ким сатканын. Азыркыча биздин мөңгүлөргө чейин сатылып кеттир. Анан бир эң чоң биз байлыгыбыз бар биздики. Жаратылышыбыз. Мындай жаратылышты көп эле жерде жок. Мындай кооз жаратылыш. Эми азыркы учурда мындай болуп атпайбы? Экология карап атышат. Таза экология. Анан кийин нарын жергесинде Жетим тоо темиргени жайгашкан. Жетим тоо темиргени бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча 2-нчи орунду алат. Запас боюнчачы. Биринчиси Урал, Россия Федерациясында жайгашкан, экинчиси Жетим тоо темиргени. 5,5
миллиард тонна. 2009 жылы биздин депутат, экс-депутаттар Алмамбет Шыкмаматовдун отчету турат, мен окугам. 80 миллиардтан 100 миллиард долларга чейин байлык турат. Анан аны талкаласак, как раз ошол жетим тоо темиргени Кумтөрдүн асты болуп калат да. Мөңгүлөр жайгашкан жер болуп калат, мөңгүлөр. Андан кийин нарын сууну эми элестетсеңиз 1000 километрден ашык узундугу. Биздин болгон өрөөнүн барып түштүккө чейин барат, андан ары Өзбекстан, Казакстанга чейин кетет. Анан мөңгү маселеси асайган сайын суу кургап кетсе, элге бизге кыйын эле болуп калат да. Ошон үчүн сиздин пикириңиз боюнча азыр ошол өзүбүздүн кыргыз элинин кен байлыктарын сактап калуу максаты сиз үчүн абдан чоң бир алдыга койгон талаптарыңыздын бири деп түшүнсөк болот, Мына ошол кече жакындагы революцияда сиз да ошо чыккан экенсиз да, мындан келди чоң казат чогулбоду, анан кийин ошол элдин наразы болуп чыкканы туура эле болдубу? Мына шайлоого карата кандай деп ойлойсуз? Жок, 100% туура эле болду да. Анткени каратып туруп эле жазашты да. Болгон административдик ресурсту толук кандуу колдонушту, өмүрү региондон көрбөгөн элдерди түнү менен таң атпай бусиктер менен ташышты. Чынында өзүлөрү таң калат, каяка барып эмне болуп шайлаган. Жергиликтүү элди болсо өзүлөрүнүн тизмеден таппай калып атышты. Караса эле ош чыгып калат, жол болсо чүйлүк болсо көлдөн чыгып калат. Мен ал жөнөкөй жаран 1000 сом үчүн азыр каратпайсызбы? Тыйын 1000 сомго барып келиш керек. Барбайт. Анын ордуна форма 2 менен башка жактан саат 8ден кийин уже шайлатып атышты. Мындан келди ошол күнкү элдин наразы болуп чыгышы, ошол революция өз үмүтүн актады деп балайсыз, ошол революция актады өзүнүн үмүтүн? Жок, бул өз үмүтүн актай элек. Бияктан 19 жашар 10 күнлүнүн бир гүл ачыл элек Алтынбек уулу Үмүтбек деген инибиз шейит кетти. Андан кийинкиси Рышкелди деген кегетилик жигит оң колунан ажырады толук. Ал бирок үйлөндү, жайланды, өмүрлүк жарын тапты. 32-34 жараныбыз көзүнөн жабыркады. Оор жаракат алышты. Анын ичинен 10 бала бир көзүнөн ажырашты толук. 10 бала көзүнөн ажырашты. Шейит кеткен Алтынбек уулу Үмүтбектин атасы келип, Кыргыз үмүтү деген коомдук бирикме ачканбыз. Ушу 5-октябрга тиешеси бар катышкандардын коому. Бул толук кандуу көнчөсү жаштар чыккан. Эски бийликтен үй бүлөлүк башкаруудан айрылалык, кутулалык депчи. Азыркы учурда толук кандуу иш алып барып жатабыз. Биякта биздин биринчи маселе ошо балдардын, жабыркаган балдардын операциясын. Врачтарга көрүндү, мамлекет тарабынан жардам берилелик. Жакында эле Көчө Мурда үнү президенттин убактылуу милдетин аткаруучу Талант Мамутов мырза 3 жаранды көздөн жабыркагандарды кабыл алды. Бирок толук эле кабыл алса болмок экен, алар 10 бар. Операциялары бизден жасалбайт экен. Турция мамлекетинен келип жасап кетишти. Жазалчулардыкын. Мехмет Чакмак деген бизде жеке ишкер клиника бар экен, ошолор келип жардам берип кетишти. 2 жаранын ичинде жанакы резиновый ок көзүнүн ичинде азыркы учурда. Жолдомолордо ушу Россиянын клиникалары менен сүйлөшүп, аны дагы Тышкы иштер министрлиги тарабынан өзүбүз барып, өзүбүз кат менен кайрылып, алар Москвага посольствого чалып, ошолор кичине кыймылдап атышат. Ошо эмне себептен биздин мына жаңы өкмөт аларга жардам бербей жатат деп ойлойсуз? Анткени мындай учурда биринчи кезекте ошо жабыркагандарга көңүл буруу болчу эле да, анан бул жолу эмне үчүн алар каралбай калып жатат? Же мамлекеттин өзүндө аларга жардам бере турган каржы жок деп ойлойсузбу? Көчө жок Мурда күнү балдар көзүнөн жабыркагандар Садыр Нуркожоевич менен жолугушуптур. Ушу Кыргыз үмүтү менен биригип
жардам беребиз деп айтыптыр. Сиз ушул уюмдун жетекчиси болуп атасыз, сиз ал жакка барган жоксузбу? Жок, мен өзүм жабыркагам. Бутум бүтпөй атат. Бияк тигишкен оң бутумду. Бияк бүттү, сол бут терең күйүк, глубокий ожог. Ошол глубокий ожог бир күндө, 2 күндө бир жатып туруш керек экен, анткени бүтпөй атат да, эти бүтпөй урбапчы. Ошо балдар барып жолугуп келишиптир, жардам беребиз дептир. Убакыт талап кылынып атат да, убакыт талап. Булар эмне кылабыз деп жатат бул балдар? Мындан ары да ушу элдин кызыкчылыгы үчүн күрөшөбүз дейби же? Жок, балдар бул бирикме, коомдук бирикме элдин көйгөйүн чечкенге чоң салым басым жасаган атабыз да. Толугу менен, анткени Кантип чечесиздер? Эми коом азыркы күндө 100дөн ашык болду. Коррупция аралашпаган, ою күчтүү, эми бар биздечи, акылдуу балдар бар, профессионалдар бар, ошонун баарысын толук кандуу катарыбызга алсак, өзүлөрү келсе чакырабыз, сунуштайбыз. Келсе, эми бардык жагынан, тармак жагынан, мисалы үчүн социалдык тармак жагынан, волонтерский ишти алып кетсе болот бияктанчы. Бизди көрсөтпөдү пандемияда. Мамлекет $700 миллион келген менен толук кандуу жардам алган жок. Бул элдин демилгеси менен эле эл чыгып, бирөө машинесин сунуштады, бирөө маскасын сунуштады, бирөө кийимин сунуштады, средства индивидуальной защиты. Деп отуруп эле ушу Кудай сактады. Болбогондо кырылып калмакпыз. Мына официалдуу түрдө баарыбыз билебиз, 1,5 миңдей ишти. Чынына келгенде айларда күнүгө 5ден 6дан кишилер коюлат да, бар эле. 10 миңден ашып кеткен негизи. Бүкүл ушул оору сыркап жатат. Анда мына Эрбол мырза, силердин суроо талабыңар, келечекке түзгөн максатыңар абдан жакшы экен. Анткени көп учурда ошол революциядан жабыркаган биздин жарандар деген унутулуп калат. Алар сиз жогоруда айтып кеткендей, алардын буту, колун жоосу, көзүн эч ким кайра ордуна коюп кайтарып бере албайт. Бул балдардын жабыркаганы бир чети бул бүгүнкү күндө алар каражатка жана жардамга муктаж болуп жатканы бир нерсе. Ал эми булар келечекте ошол балдарды көргөн сайын биз эмнеден ушундай болду, эмне үчүн биздин жапжаш уулдарыбыз ушундай жаракат алды деген нерсе ар дайым биздин көз алдыбызда туруш керек. Алар унутка калбаш керек. Мен ойлойм, бул иштин аягы абдан бир бизге бир пайдалуу нерсе менен бүтөт деп. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан арада келип биз менен кабарлашып туруңуз бул жабыркаган балдар боюнча. Эгерде бир өзүнчө бир тасма тартуу керек алар жөнүндө десеңиз да, биз өз колубуздан келген жардам беребиз. Анткени ал балдар чындыгында ошол учурда акыйкат бийликти алып келүү деген бир жакшы урам менен чыккан болчу. Мындан арада студиябызга келип туруңуз. Рахмат. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.